Жети Күз районунун Саруу айылында облустук деңгээлде кичи футбол боюнча биринчилик өткөрүлдү. Ага райондордон келген ондой команда баш байгеге ат салышты. Спорттук иш-чара 1982 жылы туулган классташтардын демилгеси менен бул дүйнөдөн өткөн курдаштарынын жаркын элесине арналды. Биздин биринчи максатыбыз ушул биздин Саруу айылындагы көз өтүп кеткен маркум досторубуз, классташтарыбыздын жаркын элесине арналган турнир болуп атат. Муну демилге кылган Саруу айылындагы 1982 жылкы классташ балдарыбыз, кыздарыбыз ушул демилге кылып, былтыркы жылдан баштап ошо областтык масштабта досторубузду, классташтарыбызды эстөө жана ошолорго куран жүрүү максатында ушул иш-чараларды өткөрүп келебиз. Иш-чаранын максаты ынтымакты бекемдөө жана жаштарды спортко, сергек жашоого үндөө болуп саналат. Ушу бүгүнкү 82 жылкы Саруу айылынын жаштарына ыраазычылык билдирем. Жылда салтка айландырып алган спорт мелдештерин өткөрүп келатышат. Биринчилерден болуп күрөштөн башташкан, андан кийин волейбол түрүндө өткөрүштү. Мына бүгүн кичи футбол түрүндө областтык деңгээлде мелдеш өткөрүп атышат. Ушул мелдеши кийинки муундарга сабак болсун деп, ушул балдар жакшынакай оюн көрсөтүп, кичинекей балдарды артынан ээрчитип келе жатышат. Менимче бул саамалык абдан жакшы. Азыркы мамлекетибиз көңүл буруп аткан спортту көтөрүү деңгээлинде уюштуруп аткан жаштарга рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Биз үчүн ошол ар бир спорт менен машыгып аткан адам өзү үчүн эмес, кийинки өзүнүн аркасынан өсүп келаткан жаш муундар үчүн жакшы тарбия таалим болот. Ошентип жакшы өсүп келаткан өспүрүмдөрүбүздү жакшы багытка үндөй беришсин. Ар бир баскан турганы менен өздөрүнүн ошол спортту оюн менен машыгып ойногону менен үлгү болуп, тарбиячы болуп жүрө беришсин демекчимин. Облустук деңгээлдеги кичи футбол боюнча биринчиликтин жыйынтыгында уткан командаларга медаль, диплом жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Аталган спорттук мелдеш салтка айланып, жыл сайын өткөрүлүп турмакчы. Алтынай Рыспай кызы, Нурдин Урманбетов, Мадина Бакирова, Соколо жаңылыктары үчүн Жети Күз районунан.